Илгери токтогул суу сактагыч жок маал дейт. Алдында бир топ айыл болгон дейт. Айылга элдер конгон дейт. Анан кандайдыр бир заман башталып, суу сактагычка айланардын алдында окшойт. Ошол жерде чоң базар болгон дейт. Базардын ичинде Кайназар деген бир бай чайхананы салып, ошол кезде Олиятадан, Намангандан, Анжияндан кишилер келип соода саттык башталган дейт. Анан Коргол аксакалга ар ким келип суранчы экен, оке атым жоголду, уюм жоголду. Анан ал киши чайханадан жар чакырып ырдаса, элдер таап берчү экен дейт. Анан Коргол аксакалдын өзүнүн көлөчү жоголуп кеттир бир күнү. Анан меникин ким тапмак эле кой, өзүмдүкүн өзүм жар чакырып таап алайын деп мынтип ырдап атат дейт элге телекте. Ай төбөдөн тоголду, Анжиян барып алып келген, аягыма бап келген алтынчы көлөш жоголду. Күн төбөдөн тоголду, күнчүлүк жерден алып келген, күнүгө кийсем тап келген, о менин күлүгүм ай көлөш жоголду. Анын 60 сомбасы, 6 күнү кийилбей апасыз калды масы. 70 болчу басы, 7 күнү кийилбей минтип жесир калды масы. Ары бери көп кийип, апкытындан айып, араңдан зорго берделең Анжияндын сайып. Эки жакка көп кийип, этек жактан айып, эптеп атып берделен Намангендин сайыбы. Көзүңдүн кырың салганын кокустан таап алганың, Корголгоң алып келгилең ошол болсун жардамың деп ана мына дегенче айтып озун жыгытча бир келин көлөштү ортого кыратат дейт. Ата чайхананын артында лайды калып калыптыр деп. Элдин бары караңгатка күлөт дейт. Оңбогон Коргол көлөчүн карап кийбейсиң деп кемпирлер бир сыйра күлүп алды дейт. Аңча бир байбиче, Коргол ушул таап келген келин менин келиним, ушуга берип атаңды берип кой дейт. Коргол аксакал комузун күлүп келинге көз чаптырса, бойгат боюнда бар келин экен дейт. Өзү куудул акын болуп тур, жаш карыга бирдей ырдаган. Келинге айланайын келиним, алакан жай мен ыр менен бата беремин деп минтип бата берип атат дейт, 4 сап менен. Ой рахмат сага келиним. Жарыктык киши боюнда аргысын айтысы келди окшойт дейт. О сенин бар турбайбы желиниң? Балбайган эркектөрү балбар кезде күчү белиңдин омин десе, ушундайда чал болмок беле деп келин каш дейт. Элдер күлүп атат дейт. Анан Коргол аксакал баягы эл күлсө тамашаны улантайын деп көлөштү кийбей жерип минтип урушуп атат дейт. Ой арбак курган сен көлө чадашып кайда жүрөсүң? Алдаганы жүрөсүңдүң алда бир кимдин бүлөсүн деп көлөштү урушуп кеткен экен. Ошондон калган кептер экен туугандар.